Сузак районунун Барп айылынын ички көчөлөрүнүн бирине 1 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Бүгүн 22 сентябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жолдун ачылыш аземине катышып, жергиликтүүлөр менен бирге жаңы жолдун жана көпүрөнүн сапатын көрүп чыкты. Selamat. Arkadaş. Selamat. 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 Ava qanday? Yaxshimisiz? Yaxshi jurasizmi? Qanday acaba? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Selamat. Selamat. Qandaysiz? Selamat. 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 Rahim. Kudayım yaxşılıklarını versin. Şu yolumuz elimizde yurtumuza hizmet kılsın. Ana gelin. Bismillahirrahmanirrahim. O. O. Ona, amcam toycu olmasın. Yetişkendikler bardıq elge buyursun. Kuda kalsa, Kudayım nasip etse bir eli bul köç emez, bardıq köçeler şunday olsun. Ошол айыл жергесиндеги жерлердеги биздин элибиздин көчөлөрү ушуна жаркырап жайнап турса, элдин жашоо турмушу бир аз болсо оңолгондугунун белгиси. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан саясаттын негизинде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири жерлердеги элдин жашоо турмушун оңдоо, жашоо турмушуна өзгөртүү киргизүү. Бийлик алмашып атат, көрүп атасыздар. Ар түрдүү маселелер болуп атат, бирок элдин турмушу алмашпай келген. Bir бийлик алмашты, эки бийлик алмашты, үч бийлик алмашты. Бирок элдин турмушу алмашпай келди да. Элдин турмушу мурда кандай болсо ошондой болуп, жылдан жылга жыл бетер деп баягы айтып койчу аксагалдарыбыз. Турмуш начарлап кете берчү болчу. Эмандай болбойт. Эмандай болбойт. Буюрса, мындан ары урматтуу президентибиздин жетекчилигинин алдында мындан ары күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын элдин турмушу оңолуш керек. Элибизге жаңычылар кириш керек. Элдин турмушу барды жагынан оңолуш керек. Инфраструктурасынан, жашоо турмушунан, тиричилигинен, үй бүлөсүнөн, мына жанагы камсыздоо, бул ден соолукту чыңоо, спорт жагына жана башка жагынан элдин турмушу өзгөрө бериш керек да, жакшы жагына. Ошондо кайсыл бир убакыт келет, Кудай кааласа. Эл дагы Кудайга шүгүр. Турмуш жолубуз оңолду, больницабыз салынды, мектебибиз салынды, турмушубуз оңолду, пенсиябыз көтөрүлдү, айлыгыбыз көтөрүлдү, тынч, аман, эсен, стабилдүү жашап атабыз деп Кудайым ушул күндөргө жеткизсин. Ошондой болгонго жеткизсин. Ошондуктан ушул маселенин негизинде мамлекеттик органдардын баардыгы кызматты кылып атышат. Так, президентибиз тапшырмаларды коюп атат, биз аткарып атабыз. Негизинен мен контролдук функция алып, ошолорду текшерип, аткартып, карап жүрөмүн. Бүгүн дагы ушу Жалал Абад облусунун тегерегиндеги коюлган тапшырмалардын аткарылуу процесстерин текшерип чыгамын. Себеби дегенде, мына жыл аяктап атат, эми азыр түшүн бере турган маал. Жылдын башында башталган барлык жерлер, жолдор, больницалар, үйлөр, жана башка инфраструктуранын бардыгы быйыл бүтүш керек. Бүтпөй, чала калып кеткен жер болбош керек. Мына тапшырма бизде ушундай. Ошондуктан ал эми буга жетиш үчүн эмне кылып атабыз? Буга жетиш үчүн жанагы эле жемкордук менен күрөшүү, коррупция, жанагы эле уюшкан кылмыштуулук топторду жок кылуу, жанагы эле мамлекет ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Bir uruu ösüp ketip, bir partiya ösüp ketip, kalganı bari kalıp ketpeyt. Anday bolboş gerek. Bari tegizden, bardığımız, kılgan işimiz bir gana maksatta. Mamlekette yaşagan her bir jaranın turmuşunun oңолушу gana maksat boluş gerek. Başka maksat yok.
Аталган жолду асфальттоого кеткен каражат толугу менен Ташиевтердин үй бүлөсү тарабынан каржыланган. Жолго сапаттуу асфальт төшөлүп, жарыктандыруу жагы дагы толугу менен жаңыланган. Жергиликтүүлөр бул аракетке ыраазычылыгын билдиришет. Камчыбектин ушул эл журтубузга, жалпы Кыргызстан үчүн күйүгүп кылып жүргөн мына ушу мыкты иштерине мына ушу жаштар да улап кетип атат. Салт катарында улап эл журтка тапкан ташыганын арнап атат. Болбосо бул 1 километрге жакын жолду, бул жактагы көпүрөнү буларды кылуу үчүн өтө чоң каражат керек. Ташиев камчынын иштерине ийгилик каалайбыз. Эми Ташиев камчы кайсыл жерге барса, бул эле биздин эле жаңа айылга эмес, бүт Кыргызстан бар жогун эле жардам тийип келет. Эми ушундай эр жигиттер көбөйө берсин, иштерине ийгилик. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Замана тынч болсун. Ушундай балдар өсүп өнүгө берсин. Өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың.